Казакстандын президенти Борбор каладагы бир катар объектилер менен таанышты. Шаар боюнча иш сапар Казакстан International School Астанага баруу менен башталды. Окуу жайы 800 мектеп окуучусуна жана мектепке чейинки курактагы 120 балага ылайыкталган. Объект 20 000 чарчы метрден ашык аймакта жайгашкан. Эл аралык бакалавриат каттоосу бар мектепте окуу класстары заманбап технологиялар менен жабдылган. Бул ар бир окуучунун дараметин ачууга мүмкүндүк берет. Андан кийин президент Каз Суим Академия заманбап спорт борборуна барды. Уникалдуу комплекс сууда сүзүүчүлөрдү даярдоонун толук спектрин жүзөгө ашырууга мүмкүндүк берет. Балдар жана чоңдор үчүн ар кандай узундуктагы 5 бассейн бар. Академиянын бассейндери суунун курамын автоматтык анализдөө жана реагенттердин дозасын так өлчөө үчүн испан системалары менен жабдылган. Мындан тышкары объектте атайын машыгуу куралдары бар. Касым-Жомарт Токаев мамлекет спорттук инфраструктураны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп жатканын белгиледи. Мамлекет башчысы Евразия улуттук университетинин студенттеринин үйүндө да болду. Жатакана 3 заманбап бөлүктөн турат. Аларда студенттердин жашоосу жана окуусу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Курулуштун жүрүшүндө өзгөчө муктаждыгы бар студенттердин суроо талаптары эске алынды. Дизайн жана инфраструктура тоскоолдуксуз чөйрөөнүн талаптарына толук жооп берет. Президент чет элдик университеттердин филиалдарын ачуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге оң баасын берип, эл аралык кызматташтыктын маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Биз Евразия улуттук университетинин студенттерибиз, жогорку билимге ээ болуп, өлкөбүздүн гүлдөп өнүгүшү үчүн иштейбиз. Биздин бүгүнкү таңдаган милдетибиз бул. Биздин бүгүнкү милдетибиз илим жана технологияны үйрөнүү, дүйнөлүк цивилизациянын өнүгүшүнө салым кошуу. Бул үчүн мамлекет бардык шарттарды түздү. Кийинки кыдыруу пункттары электровоз чыгаруучу завод жана курулуш индустриясынын объектилери болду. Биринчи ишкана Alstom француз компаниясы тарабынан индустриялаштыруу программасынын алкагында ишке киргизилген жана Астананын номер 1 индустриалдык аймагында жайгашкан. Бул жерде локомотивдин кузовтору, трансформаторлор, төмөнкү вольттогу жана жогорку вольттогу шкафтар жана башка компоненттер чыгарылат. Ата мекендик темир жол кластеринин өнүмдөрү менен таанышкандан кийин Касым-Жомарт Токаев тротуар мештерин чыгаруучу Асыл заводуна барды. Ишкананын өнүмү Астана жана Казакстандын башка шаарларын көрктөндүрүүдө активдүү колдонулууда. Андан соң мамлекет башчысы автоклавдык газоблокторду чыгарган заводду көрүп чыкты. Ишкана жылына 150 000 чарчы метр өнүм чыгарууга жөндөмдүү.